Сизди израилдик лоббист компания менен $1 миллион келишим түздү деген маалыматтар тарады. Чет элдик басмалар жазышты. Өкмөт болсо муну расмий четке какты. Эгер андай болсо, аларга чара көрүлөбү? Анан бул иште эмне себептен сиздин атыңыз аталды? Жөнөкөй дагы бир суроо. Акыркы жолу качан, кайсы китепти окудуңуз? $1 миллион боюнча бул мен жана айтып өтпөдүмбү? Bir айдын ичинде, акыркы bir айдын ичинде 100дөн ашык инвесторлор келди деп. Анын ичинде ошол ири инвесторлор да бар, орточосу да бар, анан баягы майда чүйдөлөр да бар деп. Ошолордун арасында маган алып кирген экен. Мен ошо эсимде жок, кийин тактасам бир улгайган аксакал алып келиптир. Жөн гана сөз болгон. Мен баягы эле жалпыга айтып аткан, азыр айтып аткан сөзүмдү деле айтканмын. Биздин эшик инвесторлор үчүн ачык. Эгерде эки мамлекеттин ортосунда тең бирдей кызыкчылык болсо, анда биз иштешүүгө даярбыз деп. Анан баары эле ошентип макул деп эле кетип атышат. Сунушуңарды алып келгиле деп атам мен. Сунушуңарды алып келгиле, көрөлүк. Эгерде баягы бирдей кызыкчылык болсо, анда биздин элге, мамлекетке зыяны тийбеген кызыкчылык болсо, келгиле алып келгиле деп атам. Ошолордун эле бирөө экен. Анан бул баягы ошону алып келген биздин жаран экен, Кыргызстан жаран. Ал болсо жана агентство по привлечению инвестиций деген бар. Ошолорго кайрылыптыр. Кайрылып бизге МИДке кагаз жазып бериңиз, ушул инвесторлорубуз кийинки келгенде Кыргызстанга тоскоолдуксуз келсин деген суроо менен кайрылган экен. Ал жаңы иштеп аткан бала, ал билбей эле баягы кол коюп ийиптир дагы МИДке ошондой кат жөнөтүп. Бул эми баягы майда чүйдө гана кемчилик. Анан ушул майда нерседен чоң нерсе чыгарып туруп, баягы кара пиар менен неме кылайын дегендер ошондой эле баягы жүргүзүп ишти да. Ушундай болду. Келишим түзүлүптүр деп. Эч кандай өкмөт менен алардын ортосунда келишим түзүлгөн жок. Эгерде инвесторлор менен келишим түзүлгөн болсо, мейли кайсы өлкөдөн болбосун, ким болбосун, биз ачык айкын түзөбүз. Ачык айкын түзөбүз. Мурдакыдай жеке ишкерлер бар ортого кирүү, мындай коррупциялык моменттер болбойт. Только инвестор менен мамлекеттин ортосунда гана келишимдер болот. Урматтуу кесиптештер, бир гана суроо берсеңиздер, убакыт тарып атат. Экинчи суроого келгенде микрофон өчүрүлдү. Китеп боюнча акыркы жолу эмне үчүн бай өлкөлөр абдан бай болуп кетет дагы, кедей өлкөлөр эмне үчүн абдан кедей деген китепти окудум да. Ошону окуп чыктым.